Саламатсыздарбы, ардактуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда маанилүү маек, анын алып баруучусу мен Назгүл Абдрахманова. Бүгүн мен маектешим менен биргеликте экология тармагындагы 2024 жыл ичинде аткарылган иштер, бекитилген пландар, ошонтой эле көйгөйлөр болгон болсо алар тууралуу жалпы маалымат алабыз. Бүгүнкү менин маектешим Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Баткен регионалдык башкармалыгынын башчысы Маматалиев Азатбек Гыламединович. Кош келиңиз. Саламатсыздарбы? Сизге ыраазычылык билдиребиз. Атайын убактыңызды бөлүп ушул студиядан орун алып отурасыз. Келиңиз, алгачкы суроого өтөлү. Ушул негизи эле 2024 жыл башкармалыктын негизги багыттары жана максаттары кандай болгон эле да? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мына биздин 2024 жылга карата биздин атайын башкармалыктын иш планы бекитилип жатат. Иш планынын негизинде биз ушу жыл ичинде жумуштарды алып барабыз. Бул биздин негизги багыттар, максаттарыбыз бул жаратылыш ресурстарын туура пайдалануу, ошондой эле жаныбарлар, өсүмдүктөр дүйнөсүн коргоо багытында иш алып барабыз. Жакшы экен. Эми келиңиз кеңири токтололу, ушул жыл ичинде кандай негизги иштер жүзүгө ашырылды? Биз 2024 жыл ичинде Баткен регионалдык башкармалыгынын иш планы негизинде иш алып барып, бизде жалпысынан ушул мамлекеттик экологиялык экспертиза жүргүзүлөт долбоорлорго. Ошол бизге 225 долбоор келип түшкөн. Ошонун ичинен 223-үн оң корутунду берилип, ал эми 2 терс корутунду берилген. Жана ошондой эле биздин башкармалыкта ошо шаар курулуш кеңешмелерине катышып, биздин адистер 561 ушундай арыздар түшкөндөн, ошо макулдашуулар жер тилкесин тандап алууда, мыйзамдаштырууда ошо шаардык курулуш кеңешмелерине катышат. Ошо 561 макулдашуу берилген. Жана ошондой эле бизде жер мунапысын жүргүзүү тартиби жөнүндө жобого ылайык алга дагы ушул туруктуу комиссия, шаар, район комиссияларына катышып, жалпысынан ошо 82 кайрылуу келип, ошолорго кайрылуу каттар келген, ошолорго тиешелүү макулдашуу каттары берилген биз тараптан, башкармалык тараптан. Ошондой эле бизде мына Баткен облусунун аймагында өндүрүш ишканаларына, ошондой эле ушул экологияга терс таасирин тийгизген мекеме ишканаларга бизде атайын уруксат кагаздары берилет. Бул абага болгоочу заттарды чыгаруу үчүн 46 уруксат кагаз берилген. Ал эми саркындуу сууларды агызып чыгарууга 4 уруксат кагаз берилген. Ошондой эле калдыктарды жайгаштыруу үчүн 43 уруксат кагаздары берилген. Жалпысынан 93 уруксат кагаз берилген жыл ичинде. Сиз азыр ошо жыл ичинде аткарылган иштер боюнча айттыңыз да, эми келиңиз анын ичинде ушул жаратылыш ресурстарын коргоо жана дагы экологиянын абаны булгаган учурларды ушул багытта кандай иштер аткарылды, кенен айтып берсеңиз да, атапчы. Жана сандарын айттыңыз го, мисалга алып айталы да эмичи. Туура, бул биоресурстар тармагы боюнча бизде ушул атайын өзгөчө жаратылыш аймактарын коргоо жана биотүрдүүлүк бөлүмү бар биздин башкармалыкта. Ошондо бизде 10 кызматкер эмгектенет. Ушул Баткен облусунун район шаарларда аңчы адистер, эгерлер бар. Ошондой эле биздин министрликке караштуу экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматы бар. Баткен регионалдык башкармалыгында дагы инспекторлор эмгектенет. Ал инспекторлор да ошо район шаарларда иш алып барышат. Ушул экологиялык абал боюнча, ошо биотүрдүүлүктү сактоо боюнча иш алып барышат. Ал эми бул биотүрдүүлүк боюнча бизде жыл ичинде мыйзам бузууларга токтолуп кетсем, 48 мыйзам бузуу катталып, бул укук бузуулар кодексинин негизинде айыптар коюлуп, ошондой эле
224 токтом негизинде доллар коюлуп, булар толугу менен өндүрүлгөн. Ал эми ошол эле экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматы тарабынан дагы бул экологиялык коопсуздукту сактоо, ошондой эле биотүрдүүлүктү сактоо боюнча дагы 103 мыйзам бузуулар аныкталган. Bunun içinde калдыктарды жайгаштыруу боюнча, атмосфералык абаны коргоого ушул ченемдерден ашып кеткен, нормадан ашкан мекеме ишканалардын ушу абага булгоочу заттар чыгаргандыгы үчүн чаралар да көрүлгөн. Жалпысынан 103 протокол түзүлүп, айып чаралар көрүлүп, анын ичинде ушу доллар коюлган. Булар баардыгы ушу жыл ичинде өндүрүлгөн. Ал эми ошондой эле ушул экологиялык техникалык көзөмөл кызматы тарабынан укук коргоо органдарына 3 материал өткөрүп берилген. Түшүнүктүү. Азатбек Каламединович, айтсаңыз, биздин аймакта негизинен экологиялык көйгөйлөрдүн негизги себептери эмнеде экен да? Биздин Өткөн облусунун аймагындагы негизги экологиялык себептер бул таштандыларды белгиленген жерге таштоо, жана сууну булгабоо, абаны булгабоо. Бизде эми көбүнчө өзүңүздөр да билесиздер, мына элдерде неме бар. Ошо бизде баягы күзүндө, жазында жана короолорду, огороддорду тазалаган учурда ошо жалбырактарды топтоп, ушундай бир жалбырактарды өртөө иштери дагы бизде көп кездешет. Бирок бул көйгөй боюнча да бизде ушул инспекторлор тарабынан эл арасында, ушу калк арасында ошондой эле жергиликтүү бийлик органдары менен биргеликте түшүндүрүү иштерин тынымсыз алып барабыз. Негизинен ушул, анан бизде негизинен азы мындай караганда жалпысынан элдердин экологияга түшүнүгү, мындайча айтканда экологиялык билими жогорулап жатат десем жаңылышпаймын. Себеби мына массалык маалымат каражаттары менен ошондой эле ушул телевидение аркылуу дагы ушу байма-бай видео роликтерди даярдап чыгарганбыз. Ошолор боюнча ошондой эле мектептер арасында, жогорку окуу жайларда дагы ушул экологиялык сабактарды өткөрүп келишет биздин адистер, ушу биздин башкармалык тарабынан, ошондой эле инспекторлор тарабынан байма-бай ушундай экологиялык сабактарды өткөрүп келебиз да. Мунун негизинде ушундай жыйынтык болуп атат деп ойлойсузбу? Келиңиз, кийинки суроого өтөлү. Ошол сиз жана негизги көйгөйлөрдүн бири катары таштандыны атап өттүңүз да. Ошол таштандыны башкаруу, аны тазалоо иштери боюнча 2024-жыл ичинде кандай иштер жүргүзүлдү? Ушул көйгөйдү чечүү боюнчачы? Бул көйгөй боюнча таштандыларды негизинен өзү жергиликтүү бийлик органдары түзмө-түз булар иш алып барат. Таштандылар боюнча ал эми көзөмөл, ушул экологиялык техникалык көзөмөл кызматы тарабынан көзөмөлгө алынып, ушул жергиликтүү бийлик органдарды пландоо текшерүү деп коет. Ошо биздин инспекторлор ошо пландуу текшерүүлөргө барышып, ушул жана таштанды таштоочу жайларды мыйзамдаштыруу боюнча тиешелүү иш кагаздарын алып, жанакындай эмелерин ограждение кылуу боюнча, ошондой эле мына жана өлүк жандыктарды таштоо үчүн бул яма бекер деп коет. Ушундай яма бекерлерин куруу боюнча дагы текшерүүлөр жүрүп, көптөгөн ушу биздин жергиликтүү бийлик органдарынын ушу аймактарында, биздин Баткен облусунун айыл аймактарында мындай таштоочу жайлар жылдага караганда иреттелип калды десем жаңылышпайм да. Ушу яма бекерлер курулду, ограждение болуп. Эми бул
ушу таштанды боюнча дагы бизде атайын ушул биздин Европалык коопсуздук уюму боюнча ушу Орхус центр деп Ош борбору менен биргеликте ушу таштандыларды эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү максатында видеоролик даярдалып, мына ушул УТРК Баткен телевидениясы аркылуу, ошондой эле салык маалыматына Instagram, Facebook баракчаларынан аркылуу дагы ушул элдерге түшүндүрүү иштерин бүгүнкү күндө таштанды боюнча иш алып барып келе жатабыз. Сиз айтып калдыңыз да, ушул биздин адистер барып карашат, ушул таштанды таштоочу жайларды көзөмөл жүргүзүшөт депчи. Эгер ошол жерде көйгөй болсо, коюлган талаптар аткарылбаган болсо, анда сиздер тарабынан кандай чара көрүлөт? Ушул эгер мыйзам чегинде ошо талаптар аткарылган эмес болсо, биздин ошо экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын инспекторлору тарабынан укук бузуулар кодекси боюнча айыппулдар салынат. Андайга чаралар көрүлөт. Ооба. Түшүнүктүү. Кийинки суроо, ушул климаттык өзгөрүүлөрдүн таасирин азайтуу үчүн кандай чаралар кабыл алынды? Бизде бул туура суроо болду. Бул климаттык өзгөрүү боюнча бул бир гана бул Баткен облусунда эмес, бул Кыргызстанда дээрлик дүйнө жүзүндө көйгөй болуп келүүдө бүгүнкү күндө. Бирок ушул биздин министрликтин тапшырмасы менен ушул бизде атайын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү менен, ушу Баткен областы боюнча бөлүмү менен атайын иш план түзүлүп, ушу шаарларда, мына автоунааларда жана угарный газ деп коет, ошо угарный газдардын ченемдери боюнча рейдтик иш-чаралар алып барылды. Ал боюнча ушу тиешелүү укук бузуулар кодексине ылайык административдик чаралар көрүлүп, бул багытта иш алып баратабыз. Ошондой эле мына биздин Баткен облусунун аймагындагы өндүрүш ишканаларда ушу атмосферага чыгарууда ушу чаң газ тазалоочу орнотмолорун орнотуу боюнча дагы ушу мекеме ишканаларга тиешелүү эскертмелер берилип, анын арасында ушул чаң газ тазалоочу орнотмолорун орноткон өндүрүш ишканалары дагы болду десем жаңылышпаймын. Ушул өндүрүш ишканалары боюнча дагы өзүнчө сурообуз бар болчу да, ошол жерден узатып жетишели. Негизинен техникалык көзөмөл абалы боюнча текшерип чыктыңыздар да, жок болгондору дагы болду. Аларга чаралар көрүлдүбү же биринчисинде эскертүү берүү, түшүндүрүү иши менен эле жыйынтыкталабы? Бизде азыр ушул жеке ишкерлерге президентибиздин мораторийси бар. Ошо мораториянын негизинде бул 2024 жылы жеке ишкерлерге текшерүү жүргүзүлгөн жок. Бирок ошол кайсы бир өндүрүш ишканасына ушул арыз келип түшсө, биздин ошо экологиялык техникалык көзөмөл кызматына арыз келип түшсө, ошо арыздын негизинде биздин инспекция экономика министрлигине кат жолдоп, атайын жолдомо алып, ошо жолдомонун негизинде текшерүү иштерин жүргүзүшкөн. Ал эми албетте бул эми бизде мыйзам бузуулар аныкталган болсо, анан арыз түшкөн болсо, ушул мыйзам чегинде инспекторлор тиешелүү чараларды көрүп келди. Жакшы экен. Ошол техникалык көзөмөл боюнча негизинен ушул өткөн жыл ичинде жаңы мыйзамдар, эрежелер киргизилдиби? Бул 2024 жылда дагы бул жаңы мыйзамдар кошумчаланып, алымчалар болду, өзгөртүүлөр болду албетте. Ушул эми заман талабына ылайык мыйзамдар өзгөртүүлөр киргизилип, кошумчалар киргизилип иш алып барылууда. Ошол өзгөргөн мыйзамдардын аткарылышы боюнча дагы, техникалык коопсуздук боюнча дагы биздин инспекторлор иш алып барышты 2024 жыл ичинде. Түшүнүктүү. Эми аңчылык боюнча сурайлы. Аңчылык кылууга негизинен жылдын кайсы мезгилинде уруксат берилет да? Негизи уруксат кайсыларга берилет? Ошолор боюнча айтып өтсөңүз, Негизинен ушу бизде аңчылык мезгили
биринчилерден болуп ушул эмеден башталат. Мына биринчи 12 августтан башталат да. 12 августтан бул жана кекили коёндорго ошондой жок алаштым. Мына биринчи мына суур деп коебуз. Суурга бул 1-июльдан 3-сентябрга чейин аңчылыкка уруксат берилет. Ал эми кийиктерге козерог деп коет орусчасына. Кийиктерге 12 августтан 3-декабрга чейин уруксат берилет. Ошондой эле косуля деп коебуз. Бул косуляга дагы ушу 12 августтан 29 октябрга чейин уруксат берилет. Уларга бул 9-сентябрдан баштап 3-декабрга чейин уруксат берилет аңчылык кылууга. Ошондой эле фазан деп коебуз. Фазандар бул 7-октябрдан 10-декабрга чейин уруксат берилет. Атайын ушул аңчылык кылууга. Ал эми кекили, коён, ошондой жаныбарларга 7-октябрдан баштап ошо кийинки жылдын 28 январына чейин уруксат берилет да. Бүгүнкү күндө бизде Баткен облусунун аймагында аңчылык кылууга уруксат жок. Себеби биздин жаратылыш ресурстары экологиялык техникалык көзөмөл министрлиги менен ошондой эле Баткен аңчылык жана балыкчылар коому ортосунда министрлик менен келишим түзүлгөн эле. Бул башкы прокуратуранын сунуштамасынын негизинде бул келишим жокко чыгып, бүгүнкү күндө ушул былтыркы 2024 жылга биздин Баткен облусунун аймагында аңчылыкка уруксат болгон жок. Уруксат жок аңчылык кылууга. Азыр эми министрлик ушул мыйзамдын негизинде ушул аңчылык лотторун деп коет. Ошо аңчылык жайыттарын мыйзамдуу түрдө келишим түзүп, ошо кайсы бир коом болбосун, коом менен келишим түзүү үчүн атайын конкурс жарыялап, бүгүнкү күндө ушул конкурс жумуштары жүрүп жатат да. Түшүнүктүү. Азатбек мырза, ошол негизинен Баткендеги токой жана жер ресурстарын коргоо боюнча көрүлгөн чаралар жөнүндө билели. Сиз жана жогоруда түшүндүрүштөр жүргүзүлдү, жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу маалымат жеткирилди дедиңиз. Мындан сырткарычы дагы кандай иштер жүргүзүлдү? Бизде ушул Баткен облусунун аймагында 4 токой чарба бар. Ошондой эле өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары Кадамжай районунда Сурматаш мамлекеттик кору бар. Ал эми Лелик районунда мамлекеттик жаратылыш паркы бар. Бул токой чарбаларга ошондой эле өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарга биздин экологиялык техникалык көзөмөл кызматынын инспекторлору тарабынан атайын пландык текшерүүлөр жүргүзүлөт. Ошол пландык текшерүүлөрдүн негизинде административдик чаралар көрүлүп, болбосо жанагындай эскертүүлөр берилип, мыйзам бузулган жерлерден болсо калыбына келтирүү иштери болуп калса, ошол калыбына келтирүү иштерин жүргүзүштү. Ушундай пландык текшерүүнүн негизинде иш алып барышты. Ушул негизинен жарандардын экологияга болгон мамилесин жакшыртуу үчүн кандай чараларды көрсө болот деген сурообузга адис катары пикириңизди билсек да. Калк арасында экологиялык сабаттуулукту жогорулатуу боюнча жана да айтып кеттим. Ушу бизде биринчиден эле ушул мектеп окуу жайларында, ошондой эле жогорку окуу жайларында экологиялык сабактарды өткөрүп туруу керек. Ошондой эле ушул массалык маалымат каражаттарын азайын мына
заман өнүгүп цифровизация деп коебуз, ушу негизинен ушу массалык маалымат каражаттарынан көбүрөөк ушул түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошондой эле видео роликтерди даярдап, ушундай экологиялык эмеге, экологиялык сабактарды өтүүгө, сабактарды өтсөк, ушундай сабактарды көбөйтсөк, бул эл арасында ушул экологиялык сабаттуулук жогорулайт деп ойлойсуз. ойлоймун да. Бул сиздер тараптан ушундай болгондо жакшы болмок, жаратылышты коргоого, экологияны сактоого, таза сактоого, алардын ушу маалыматтуулугун жогорулатуу деген сиздин пикириңиз болду да. Сиздер бул иштерди жүргүзүп келесиздер. Ал эми калк арасында ушул жаратылышты коргоо иштерине катышуусу негизи кандай болуп атат? Бүгүнкү күндө калк арасында ушул экологияга өтө салымы жогору десем болот. Себеби мына жарандык активисттер дагы көбөйүп калды. Бүгүнкү күндө туруусун деле эми бул экологияны сактоодо, жаратылышты сактоодо бир гана бул адистердин милдет эмес дегендей айтып кетем. Ушул эл менен биргеликте ушул экологияны сактоого, жаратылышты сактоого бүгүнкү күндө ушундай активисттер көбөйүүдө. Бул биздин жумушка дагы өтө, кандай десем, бизге таасири жакшы болуп атат. Ушул элдин жардамы менен бүгүнкү күндө ушул жаратылышты сактоого жакшы иштерди аткарып келүүбүз да. Келиңиз эми эфир соңунда ушул кирип келген 2025-жылга коюлган пландар тууралуу билели. Биздин Баткен регионалдык башкармалыгы тарабынан 2025-жылга атай иш план түзүлүп, бул иш планда ар бир ушу башкармалыктын бөлүмдөрү бар. Ушу бөлүмдөрү дагы атайын иш пландарды түздү. Ал эми ошондой эле жана экологиялык техникалык көзөмөл кызматы дейбиз. Бул экологиялык техникалык көзөмөл кызматы дагы атайын иш план түзүп, ошондой эле жанакы пландык текшерүүлөргө дагы квартал сайын бөлүшүп, булар дагы план иштеп чыгышат. Булар дагы ушул пландык текшерүүлөрүн дагы өзүнүн атайын текшерүү проверка KG деген сайт бар. Ошо сайттарга киргизишип, макулдуктарды алышып, уже мына жыл башынан баштап планга коюлган мекеме ишканаларды, өндүрүш ишканаларыны текшерүүгө жолдомо алышат. Ошо жолдомонун негизинде текшерүүлөр болот. Ошондой эле бизде мамлекеттик экологиялык экспертиза бөлүмү бар. Бул экологиялык экспертиза дагы ушул жыл ичинде келип түшкөн ушундай шаар куруу кеңешмелерине, жер мунапыс боюнча комиссияларына, ошондой эле мамлекеттик экологиялык экспертизаны жүргүзүү боюнча дагы долбоорлор келип түшкөн долбоорлорго убагында жооп берип, ошо убагында аткарууга пландар коюлган. Ал эми жана өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары, жана биотүрдүүлүк бөлүмүндө дагы ошо атайын иш план түзүлүп, негизинен башкармалыктын иш планы түзүлүп, иш алып барып жатабыз. Биотүрдүүлүк боюнча дагы аңчы эгерлер дагы иш пландарын түзүп, мына азыр бизде жана өзүм айтып токтолуп кеткендей, аңчылык уруксат жоктугуна байланыштуу бизде азыр күчөтүлгөн тартипте рейдтик иш-чараларды алып барып атабыз. Жерлерде рейдтик иш-чаралар жүрөт. Тактап коелу, ушул иштерди жүзөгө ашырууда, мерчемделген иштерди кадр маселеси, техника маселеси сиздерде негизинен барбы же баары жетиштүүбү? Бизде ушул кадр маселеси негизинен ушул райондордо бир аңчы адис, эки эгер иш алып барат. Мисалы, Лелик районунда, ошондой эле Кадамжай районунда дагы бир аңчы адис, эки эгер иш алып барат. Буларга биз ушу башкармалыктын эле буйругунун негизинде участкаларды, мындай айтканда участкаларды бөлүнүп берген. Булар карайт. Негизинен техникалык
мына жылдан жылга адистер дагы штат дагы көбөйүп баштады. Былтыр дагы 24-жылга бир штат кошулду бизге башкармалыкка. Жылдан жылга ушул техникаларыбыз дагы мына быйылкы жылга дагы ушул министрибиз Машиев Медер Асановичтин тапшырмасына ылайык ушул министрлик атайын автоунаа бөлүп берди биздин Баткен регионалдык башкармалыгына. Ушул автоунаа менен биздин аңчы адистер, егерлер жана ошондой эле негизги эле адистер жана андан сырткары дагы ушул кызматтык унаалар бар. Ошолор баарына кыскача айтканда жетиштүү эле бүгүнкү күндө иш алып барып атабыз, колдон келишинче аракет кылып ушул биотүрдүүлүктү сактоо боюнча бүгүнкү күндө иш алып барылууда. Жакшы экен, алдыга койгон пландар сөзсүз түрдө ийгиликтүү ишке ашсын дейбиз. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз Түз эфирдин алкагында экология тармагы жылды жыйынтыктайт деген теманын тегерегинде Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Баткен регионалдык башкармалыгынын башчысы Азатбек Маматалиев менен маектештик. Биздин берүүбүз сиздерге пайдалуу болгон болсо, анда биз максатыбызга жеттик. УТРК Баткен телеканалынан алыстабаңыз. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.